Билгим келет академиясынын YouTube каналына кош келипсиздер. Урматтуу кесиптештер, биз бүгүн сиздер менен негизги инновациялык жаңы программа сунуштаганы турамын сиздерге. Эгерде буга чейин сиздер презентация сабактын пландарын жазууда кыйналып келе турган болсоңуз, анда сизге жакшы бир платформаны сунуштагым келип турат. Негизи буга чейин сиздер PowerPoint колдонуп жүргөн болсоңуз, бүгүндөн баштап PowerPoint'ти унутуп, TomiAI'ды колдонгонго убакыт келди. Анда эмесе бүгүнкү өтө турган сабагыбыз айтып кеткендей TomiAI программасы. Ал үчүн биз интернет подключение болушу керек ноутбуктарыбызга, компьютерлерибизге. Анан телефондон да кылсаңыздар болот бул жака. TomiAI деп жазып киребиз. Эми бул жакта сиздерге ар кандай бөлүктөр чыгышы мүмкүн. Ошондуктан сиздерге TomiAI программасынын негизги бөлүгү азыр PopAI болуп өзгөрүлгөн. Караңыз, iTom деп могул. Буларга кирбеңиздер. Буларга да кирсеңиздер болот, бирок азыр бүгүн сиздерге ошол TomiAI программасынын негизги принципалдуулугун сиздерге көрсөтүп беремин. Булар эмес, мынакей PopAI болуп өзгөрүлгөн. Издөө бөлүкчөсүндө TomiAI деп издесеңиздер ушул чыгат. Ичине киребиз. Киргенден кийин сиздердики англисче болуп атса, анда мышканын оң капталын басып перевести на русский кылып алабыз. Бул сиздерге оңой болот. Экинчиден бул жактан авторизация кылып алабыз. Продолжить через Google. Бул жака эгерде Google менен кирбей атсаңыз, Google почтаңыздар жок болсо, электрондук почта жазып бересиздер. Мен Google'ды тандап киремин. Бул жактан аккаунтумду тандап аламын. Караңыздар. Продолжить. Оңой бардыгы. Негизги бөлүктөрү мынакей автоматтык түрдө регистрация болду. X'ти басып коебуз. Эми бул жака мен эмне кыла алам? Создать презентацию деп турат. Мен бул жака негизги бөлүктөрүмдү, негизги инновациялык багыттарымды жасай алам. Аны кантип жасай алам? Мисалы үчүн, мага бул жака жазам кыргызча эле. Мага Чыңгыз Айтматов боюнча слайд жасап бер. Кыргызча дейм. Отправканы басам. Эгерде сиздерде сүрөттөр болсо, сүрөттөрдү дагы жиберип койсоңуздар болот. Ошол сүрөттөрдү кошуп жасап берет. Бирок бул эмне себептен TomiAI программасы? Бул программа сиздерге инновациялык шаблондору менен, негизги түзүлүштөрү менен, жасоо принципалдуулуктары менен, негизги көптөгөн багыттары жаңы болгон үчүн бул сиздерге оңой ыкчам кылып берет да. Мынакей TomiAI программасына бир аз күтөбүз. Бул жакта өзү жазып атат. Мынакей Чыңгыз Айтматов боюнча бул азыр мага программаларды топтоп атат баардык жактан. Кайсыл жактан эмнени алганы боюнча да бул жактан жазып турат. Мынакей Чыңгыз Айтматов өмүр баяны жана үй бүлөсү сыйлыктары боюнча бассаңыздар, кайсы интернет булактарынан алганын баардыгын жазып, сиздер кайсы документтерден алганын баардыгын жазып берет. Бир аз күтөбүз. Мынакей биз күткөн дагы презентацияны жасап берди. Бул бир гана презентация жасабайт. TomiAI программасы сиздерге сабактын пландарын дагы креативдүү негизде жасап берет. Мынакей Чыңгыз Айтматов улуу кыргыз жазуучусу, дүйнөлүк адабияттын классиги жана гуманисттик идеялардын жарчысы дейт. Адабият боюнча презентациясы. Бул жака 2000, эгерде бул сөздөрдү өзүңүз да кошкуңуз келсе, үстүн басып оңдоп алганга болот. Кийинки барагына өтөлү. Мисалга, бул жакта өмүр баяны дейт. Өмүр баяны боюнча презентацияларды жасап берип атат сиздерге. Ылдый түшүп көрсөк болот. Негизги багыттар боюнча караңыздар. Бул жакта өмүр баяны мазмуну, өмүр баяны чыгармачылык сыйлыктары, адабий мурасы дейт. Чыңгыз Айтматовдун өмүр баяны. Караңыздар, сүрөттөрү менен креативдүү, таана, жеке маалымат. Чыңгыз Төрөкулович Айтматов 1928 жылы
12 декабрда Талас облусунун Кара Бура районундагы Шекер айылында туулган. 2008-жылы 10 июнда Нюрнберг шаарында каза болгон деп атат. Үй бүлөсү, билими, чыгармачылыгынын басылдыктары дейт. Көрдүңүздөрбү, башталышы эмне менен башталып атат? 1952-жылы дүйнөлүк таанылуусу биздеги 1980ден 2000-жыл аралыгында экен. Бул демек биздин сиздерге болгон документациялар даяр болгон форматын сунуштап берип атат. Караңыз, Айтматовдун атактуу чыгармалары бул Жамиля повесть экен. Сүйүү жана эркиндик темасы дейт, 100дөн ашык тилге которулган дейт. Боз үй романы дейт. Караңыздар, бул Ак кеме повести боюнча кайсы жылы жарыяланган, андан кийин Кылым созгон бир күн, улуттук руханий баалуулуктар боюнча дейт. Алган сыйлыктары, наамдары 100 тилге которулган дейт. Совет сыйлыктары, Ленин сыйлыгы, мамлекеттик сыйлык, социалисттик эмгектин баатыры. Кайра эле 1963-жылы Ленин сыйлыгын алып атат. 1977-жылы мамлекеттик сыйлык дейт, социалисттик эмгектин баатыры. Көрдүңүздөрбү? Эл аралык сыйлыктар акыркы жылдары дейт. Данакер ордени, Кыргызстандын элдик баатыры дейт. Караңыздарчы, бул өзгөчө бир стилде жасалып атат. Айтматовдун чыгармачылыгынын өзгөчөлүктөрү, андан кийин дүйнөлүк таанылуусу. Караңыздар, Европа, Азия, Америка, Африка жакта океандан өйдө коюптур. Кыргыз адабиятындагы урду. Кыргыз адабиятында урду кандай Чыңгыз Айтматовдун? Адам баласынын бактысы кыймылсыз бакыт эмес, ал күрөшүүдө жана жаратуудагы бакыт. Чыңгыз Айтматов. Көрдүңүздөрбү? Бул бүттү. Бүткөндөн кийин биз скачайтты басып көчүрүп алсак болот, бирок бул бизде про версиясында гана. Про версиясында. Ошондуктан делицаны басабыз. Караңыздар. Делицаны басып, бул жакта копировать ссылку. Копировать ссылку кылып алабыз. И бул копировать ссылку бизге чоң ссылканы сактап алганга жардам берет. Мисалы үчүн WhatsApp'тан бирөөгө кетирип, же бир жерге сактап алсаңыз, бул слайдты окуучуларга ушундай ссылка менен көрсөтүп берүүгө болот. Көрдүңүздөрбү? Эгерде про версиясын сатып алсаңыздар, могул жактагы белгилери жана PowerPoint, PDF форматта сактап алууга сиздерге толук мүмкүнчүлүгүңүздөр болот. Бул деле копировать ссылку менен деле кылсаңыздар аябагандай жакшы бөлүктөргө алып келет. Бул жакта эми кайра домойду үйдүн сүрөтүн бассаңыздар артка кетет. Бул жакта сиздердин негизги багыттарыңыздар, караңыздар, приложениянын ичинде эми жасалма интеллект сыяктуу эле бул жакта мисалы үчүн салам деп жазсаңыздар, ChatGPT сыяктуу эле бул сиздердин сурооңуздарга жооп бере берет. Автоматтык түрдө жооп бере берет. Chat PDF'ге айландыруучу багыт. Бул жактан видео сүрөттөрдү кыймылдатууга боло турган бөлүктөрү дагы бар. Колдонуп көрсөңүздөр болот. Мисалы үчүн сабактын пландарын жазсаңыздар болот. Өзүңүздөргө керектүү темасын жазасыздар, бул сиздерге сактап берет. Бул Tomei платформасы сиздерге эң керектүү багыттардын бири. Андыктан бүгүндөн баштап PowerPoint'tu унутуп, Tomei программасын колдонуңуздар. Сабак жаккан болсо лайк басып, комментарий калтырып, биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Жана ошондой эле мен мугалиммин деген кесиптештериңиздердин баардыгына таратып коюңуздар. Суранат элек, анткени бул программаларды үйрөнүп алса, сабагында жеңилдик пайда болот деген ойдомун. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.